Paygambarlardan ismat sıfatı emne günödön saktalgandıkları to'ra emasmi? Günödön saktalgandıkları birinçiden paygambarlıktan murun da olsun, paygambarlıktan keyin de olsun, Ahl-i sünnet vel cemaat alımlarının bari emne dep aytat, alardan kapırdıktın çıgıusu, payda bolusu mustahil dep aytышат. Emne bul absurd болгон нерсе, mümkün болгон нерсе эмес. Biz bularda emne bolboyt dep aytабыз деп айтат алымдарыбыз. Туура эмеспи? Demek hiçbir paygambardan murundagın kufurga, şirkке emne kılbayt? Düşpöyt. Paygambardan keyin tim boleye düşpöyt. Dindin jiberilүүsүнүн maksatında emne olatat? Dal gelbey jatat. Bul takır ele bolbogon bir nerse. Emi kebirölөр süylep atıp hidayat maselesini düşündürüp atkanda Hazreti İbrahim aleyhisselamdın okuyasını aytышат eken. İbrahim aleyhisselam Kudaydı kanday izledi? Kanday izledi? Kur'an'da ne var? Ayatlar var. Kündü gördü. Bul menin Kudayım dedi. Anan aydı gördü. Bul menin Kudayım dedi. Yıldızdı gördü, bul menin Kudayım dedi. Күн батып кеткенде баткан нерсе жок болгонуса Кудайым боло албайт. Буну Кудайым эмес. Тиги деп эмне айтышат? Көрдүңөрбү? Алла кандай издеди Кудайды. Түшүнүктүүбү? Эмне? Аллахты тапканга чейин Ибрахим күнгө сыйынган, күндү Кудай кабыл алган, тигини кабыл алган. Башкача айтқанда Ибрахим алейхиссалам хаша, сумма хаша ким болгон? Мушрик болгон, капыр болгон сыяктуу сүйлөп атышат. Бул сөз өтө коркунучтуу болгон bir сөз. Биздин Ahl-i sünnet vel cemaat ишендимне? Эмне? Бул нерсе мүмкүн эмес. Анда суроо, аятта бул эмне? Аятты туура эмес которушат. Кала хаза рабби деген сөз бар го. Ибрахим айтат, кала хаза рабби, күнгө көзөт, хаза рабби, бул менин Кудайым. Жок. Ал жерде истифхам болгон хамзасы түшкөн деп айтат. Кала ахаза рабби, бул менин Кудайыммынбы? Бола алабы мен? Жок, бул менин Кудайым болот десе, бул жок болот. Кала ахаза рабби, бул менин Кудайым бола алабы? Деп тафсирге карасаңар ошондой нерсе. Түшүнүктүү? Ооба. Кала хаза рабби? Мыса, кала хаза рабби? Хаза телефонак? Хаза телефонак? Айтпайсыңбы? Ла. Мен эмне, сеники деп атам, бул сеники эмес да, бул меники сурап атам, туурабы? Хаза телефонак? Эмне кылдым? Хазаны эмне кылдым? Түшүрдүм. Хаза телефон, хал хаза телефонак? Хаза телефонак? Хаза рабби? Хаза рабби? Ошондой майында айтып атат. Бул менин Кудайыммынбы? Ошончо бул нерсе Кудай сактасын. Баягы Алла Таала жөнүндө сүйлөп аткан учурда моундай мисалдарды келтирүү бул жахалат. Бул 100% надандык, илимсиздик, жахилдик болуп эсептелет. Мындан сактаныш керек. Мындай сүйлөгөндөр акыйдага көңүл буруп, акыйда илимин окуп коюш керек. Анан сүйлөсө болот. Шариат боюнча зарурияты динияда сүйлөсөң болот. 5 вакыт намазынын парыздыгы жөнүндө, дараттын парыздыгы жөнүндө, зекеттин парыздыгы жана мындай башкача айтканда, барына тийиштүү болгон, барын билүүсү зарыл болгон, анан ачык айкын айтылган нерсе жөнүндө сүйлөсө болот. Бирок бул маселелерге келгенде, акыйда маселеге келгенде токто. Бунун кими кичине акыйда илимин алган, түшүнгөн инсан сүйлөш керек. Ошон үчүн буларды эскертип атабыз. Иншаллаху рахман. Ошого амал кылышса жакшы болот. Макулбу?